Тажикстан чыныгы уулунун чакыруусун кабыл алып, кыргыз мушкери Дастан Шаршеевди Тажикстан мушкери Беттешке чакырды. Кыргыз мушкери Дастан Шаршеевди Тажикстандын Умет Музафирбеков аттуу мушкери Беттешке чакырды. Бул тууралуу мушкер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасап, карьерасындагы мыкты беттештери менен бөлүштү. Кыргыз мушкери Дастан Шаршеевге кайрылуу жасайм. Тажикстан чыныгы уулунун чакыруусун кабыл алып, тандоону өзүңө калтырам, деди тажикстандык мушкер Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Москвада кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда массалык мушташ чыкты. Орусиянын Москва шаарында кыргыз өлкөсүнүн жарандары менен Тажикстан жарандарынын ортосунда массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, мушташ Москвадагы кафелердин биринде болгон. Жыйынтыгында 6 жаран ооруканага түшүп, 9 жаран тергөө иштерине байланыштуу полиция бөлүмүнө жеткирилген. Жаңжал тууралуу маалымат полицияга кечинде келип түшкөн. Айтылгандарики, полиция кызматкерлери барып, жарадар болгон 6 жаранды тез жардам кызматы менен ооруканага жеткиришкен. Ал эми кармалган жарандын ичинен 2 миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылса, 7 майда бейбаштык боюнча айыпталууда. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Укук коргоо органдарынын айтымында, жаңжалга жалпы 15 адам катышкан. Алар кыргыз жана Тажикстан жарандары деп жазылат маалыматта. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Чек ара аймагындагы айрым жарандарга курал колдонуу укугун берүү сунушталды. Кыргыз Республикасынын чек ара ыйгар мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына чыгарылып, коомдук талкууга коюлду. Аны депутаттар Абдывахап Нурбаев, Исхак Пирматов, Жанар Акаев, Мирлан Жыйынчуроев, Алтынбек Сулайманов, Карамат Урозова, Улукбек Садыков демилгелеген. Маалым болгондой, мыйзам долбоорду чек ара аймагында жашаган жергиликтүү жарандардан, тактап айтканда, ошол жерди мыкты билген адамдардан атайын кошун түзүү, аларды аскердик окуудан, машыгуулардан өткөрүү, зарыл болгон учурда курал колдонуусуна уруксат берүү маселелери сунушталган. Айта кетүү жагдай, курал жарак же коргонуу каражаттарын берүүнү министрлер кабинети аныктайт. Мыйзам ишке кирсе, чек арадагы ыйгарым укуктуу кошундардын макамы аскер кызматкерлеринин даражасында каралып, өмүрүнө, саламаттыгына кепилдикти мамлекет алат. Андан тышкары, мындай кошундарды өлкөнүн бардык аймактарында көбөйтүү маселеси да камтылган. Ыйгарым укуктуу чек арачыларды түзүүдөгү башкы максат өлкөнүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн, жарандардын коопсуздугун коргоо, мүлкүн жана башка жашоого керектүү социалдык объектилерин сактоо үчүн чек арачыларга жардам берүү экени мыйзамдын түшүндүрмөсүнө белгиленди. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Депутат чоң алайда тажик менен чектеш аймактарда окоптор казылып жатат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Аккулу Бердиев билдирди. Анын айтымында, чек ара кызматы буга тез арада чара көрүүгө тийиш. Мага чоң алайда чек арага жакын жашаган тааныштарым чалып, тынсызданып жатышат. Тажик аскерлери окоп казып жатат, дейт. Министрлер кабинетинин төрагасын Камчыбек Ташиевди чакырып, алардын маалыматын угайлы. Өзүңүздөр билгендей, 1999 жылы чыккан чоң жаңжал да дал ошол аймактан башталган. Тиешелүү органдар тез арада чара көрсүн, деди Бердиев. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Депутаттын кыргыз-тажик чек арасында абал курч деген сөзүнө УКМК жооп берди. Жогорку Кеңештин депутаты Аккулу Бердиевдин Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чек арасында коркунуч жаралып жаткандыгы тууралуу билдирүүсү боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети үн катты. Мамлекеттик чек аранын Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен тилкесинде абал туруктуу өлкөнүн чек ара боюнча ведомствосу коопсуздукту камсыздоо үчүн бардык аракеттерди көрүп, мониторинг жүргүзүлүп жатат. Кандай гана кырдаал түзүлбөсүн, УКМКнын чек ара кызматында ыкчам реакция кылууга каражат жана мүмкүнчүлүк жетиштүү деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле УКМК жарандарды кыргыз-тажик чек арасындагы абал эми турукташып калганда кайрадан курчутуп билдирүүлөрдү таратпоого чакырат. Эске сала кетсек, бүгүн парламентте эл өкүлү Аккулу Бердиев Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чек арасында коркунуч жаралып жаткандыгы тууралуу айткан. Көп өтпөй анын сөзүн Чоң Алай районунун акими Өскөнбай Мамажакупов дагы төгүнгө чыгарган. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Канат Хасанов Акылбек Жапаровдун үстүнөн арыз жазам. Акылбек Жапаровду эртең сотко берем. Мындай пикирин Канат Хасанов Facebook баракчасына жазды. Эртең башкы прокуратурага барып, Акылбек Жапаровдун жана башка депутаттардын үстүнөн арыз жазам. Алар Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалоого добуш берген деп билдирүү калтырган Хасанов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Мейдералиев өзүнүн Facebook баракчасында чиновниктер үчүн эч кандай шылтоо жок, алар байлап айласыз болуп, аларга жогору жактан буйруктар берилген деп жатышат. Ага карабастан чыгуунун ар дайым бир жолу бар. Бул өз калоосу менен кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазуу үчүн. Расмий түзүмдүн коррупциянын күбөсү болушу жана пресс-конференция бериши толук шарт эмес. Кызматтан кетүү жөнүндө арыздын бирөөсү анын ар намысын жана кадыр баркын сактап калат. Тилекке каршы Кумтөрдүн мурунку премьер-министрлери жасай алышкан жок жана айрым жалган коргоочулар, адвокаттар дагы алардын кызматында жиркеничтүү. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаровдун ордуна Жубай Атамбаевга жооп кайтарды. Акылбек Жапаровдун жубайы Сейит Атамбаевдин Жапаровду айыптаган сөздөрүнө жооп берди. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазды. Анын айтымында Акылбек Жапаров Атамбаевга окшоп фабрикаларды саткан эмес. Акылбек Үсөнбекович көп жылдан бери саясатта орду бар, сөзү өтүмдүү болуп келген. 2005-жылы Акаевга каршы оппозицияга өткөн. Кийин сиздин атаңыз сыяктуу Бакиевдер менен иштешти. Сиздин атаңыз фабрикаларды сатып жүргөндө эле менин бизнесим бар болчу. Мен мамлекетке 1,5 миллиард сом салык төлөдүм. Сиздин атаңызга карызыбыз жок. Өзүбүздүн кызылдай акчабызга кампа сатып алдык. Улуу урматтуу дегендин эмнеси бар экен? Ошондо дүйнөдө эң тез гестин платинасы болгону 17 секундта курулган. 2017-жылы Акылбек Үсөнбековичке кылмыш иши козголду. Ал билбеген, көрбөгөн акчалардын айыбы деп 200 миллион сом мойнуна илди. Сиз бирөөнү короо шыпыртпай, өзүңүздүн атаңыздын ден соолугун тилеңиз деп билдирүү калтырган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Мирлан Жээнчороев Кумтөрдүн артынан байгандарга эл аралык издөө салып жоопко тартуу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев билдирди. Кумтөр концессиялык келишим менен иштеп жатат. Ал сагат алган келишимдин шарттары 2003-жылы өзгөрүлгөн. Ал эми 2009-жылы Бакиевдердин убагында кескин түрдө өзгөртүлгөн. Комиссиянын маалыматы боюнча Центера менен 2009-жылдагы сүйлөшүүлөрдү экинчи президенттин уулу Максим Бакиев менен анын досу Алексей Елисеев жүргүзгөн. Кумтөрдүн артынан байгандарга эл аралык издөө салып жоопко тартуу керек деди депутат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Канадалыктар Кумтөрдү жардырып кеткени жатат. Мындай пикирин өздүк булактарына таянып Кундуз Ажибекова билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап Канаданын келишимине макул болбосо Кумтөрдү жардырып кетет. Кумтөр коркунучта. Жеке булактардын маалыматына алайык, канадалыктар мөңгүлөрдүн чокусуна миналарды орнотуп кетишиптир. Эгер кыргыз бийлиги Кумтөрдү тартып алса, жардырып жиберебиз деген максатта 30 жылдан бери жакшы эле пайда таап кетишти го. Ошого ыраазы болушпайбы? Кумтөрдүн жаңы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк тез арада миналар боюнча реакция жасашы керек. Эмесе кеч болуп калат деп билдирүү калтырган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев Акылбек Жапаров башында турган комиссия бирөөлөрдү ашыкча каралап, бирөөлөрдү калкалап жатат. Мындай пикирди саясатчы Эмилбек Каптагаев билдирди. Кумтөр маселеси кульминациясына жетип бара жатат окшойт. Аракеттерди колдойм. Бирок Акылбек Жапаров башында турган комиссия бир жактуу болуп, кимдир бирөөлөрдү ашыкча каралап, кимдир бирөөлөрдү калкалап жатканы айдан ачык эле болуп калды. Бул маселелердин терең, калыс адилет каралышы жана укуктук жактан чечилиши учурдун зарыл шарты. Бул маселеде 3 орчундуу маселе турат. Калгандары ошолордун эле туундусу. Биринчи 2003-2004 жылдардагы Кумтөр кенин реструктуризациялоодогу Кыргыз Республикасынын Аскар Акаев жана анын командасы тарабынан жасалган кыянаттыкты иликтөө. Бул маселе боюнча кылмыш ишин ачуу, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу. Ошол кыянаттык иштин натыйжасында Кумтөрдөгү биздин үлүш 67%дан 33%га түшүп, кен байлыкты башкаруу укугунан ажыраганбыз. Болбосо 1997 жылдан тарта Камеко кетип Кыргызстан Кумтөргө толук ээлик кылып калмак. Мурдагы генералдык келишим ошондой эле. Экинчи 2008-2009 жылдардагы Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү мурдагы кыянаттыкты андан ары бекемдөө. Курманбек Бакиев жана анын командасы тарабынан жаңы келишимдерге кол коюп берүү, аларды Жогорку Кеңеш аркылуу мыйзамсыз ратификациялоо жана укуктук негиз жок болсо дагы конституциялык сотто бекитип берүү иштери боюнча дагы кылмыш ишин ачуу, кыянаттыкты уланткандарды жоопко тартуу. Үчүнчү 2017 жылдагы Центера менен жаңы стратегиялык келишимдерге Алмазбек Атамбаевдин командасы тарабынан кол коюу менен мурдагы кыянаттыкты андан ары тереңдетүү, мөңгүлөрдү эркин жок кылууга жол ачкан мыйзамды кабыл алуу боюнча дагы кылмыш иши ачылышы зарыл. Ошондой эле мөңгүлөрдү талкалоого жол берген мыйзам жокко чыгарылып, анын демилгечи депутаттары ошол мыйзамды кабыл алып жана ишкер киришкен мамлекеттик чиновниктер дагы сот жообуна тартылганы туура. Мына ушул 3 маселе Кумтөр боюнча иш адилеттик жагына бара жатабы же кезектеги эле саясий шоуга айланып кетеби дегенди аныктай турганын айтпаса деле ар ким түшүнүп турат го дейм, дейт Каптагаев. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
УКМК менен ички иштер министрдин жетекчилеринин мурдагы орун басарларына генерал-майор чини мыйзамсыз берилгенби? Интернетте ички иштер министринин мурдагы орун басарлары Мирлан Каниметов, Алмаз Урозалиевке жана УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Талант Залиевке мыйзамсыз генерал-майор намы берилген деген маалымат тарады. Алдын ала маалыматка караганда, тиешелүү буйруктарга экс-президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон документтерди 14 октябрда кол коюлганы айтылат. Бирок буйруктар 16 октябрда гана жарыяланган. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда отставкага кеткен. Назарньюз агенттигине УКМКнын басма-сөз кызматынан аталган факт текшерилип жатканын айтышты. Урозалиев элигин кызматынан 2020 жылы 21 октябрда бошотулган. Ал эми Каниметов ушул жылы 3 апрелде кызматын бошоткон. Салиев болсо 2020 жылы 16 октябрда кызматтан кеткен. Булак Назарньюз. Эл чындыкты билсин.